Ошондуктан мен сиздерди ынтымакка чакырамын. Ушул мамлекетке бүгүнкү күндө өзгөрүү болуп атканга жардам беришиңерди чакырамын. Колдоп кубаттап турушуңарды чакырамын. Себеби биз ушинтип коррупционерлер менен күрөшкөн сайын, бандиттер менен күрөшкөн сайын биздин дагы душмандарыбыз артып атат. Алар дагы көбөйүп атат. Каерде болсо карап турат. Ушуну бир жага койсом экен, ушуну бир жок кылып койсом экен, анан кайрадан жыргап жашай берсем керек экен деп. Коррупция боюнча классический пример. Вот Раим Матраимов. Раим Матраимов дегенде бардыгы тизилеп калышкан. Раим Матраимовдун үнүн укканда бардыгы чурка бара турган болуп калышкан. Так. Ал каяктан байыды? Кайсы бизнести кылып байыды? Эмне иш кылып байыды? Анын бардыгын мамлекеттен ондогон жылдар уурдап жүрүп байыды. Мамлекет уурдап, канын сору байышты ушулар. Эми андай болбойт. Мына мен силерге бир мисал келтирейин. 2020 жылга чейин таможнянын эң көп топтогон акчасы 33, 35, 37 миллиард болгон экен. Максимальный 37 миллиард топтогон экен. Так. Бүгүнкү күндө таможня 130 миллиард топтоп атат. Мына каяктан акчалар кеткен. Ким ошо миллион болгондор ушул жакта миллион болуп турушкан. Эмандай миллион болбойт. Раим миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт. Кыргызстанда чыгарбайбыз андайларды. Так. Раим миллион азыр эмеге объект этилген розыскага. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткүзөбүз. Бүгүнкү күндө уже эсептеп коюшту, балдар кече күнү мага далаш жетишти. 80 миллион долларын тегерегинде мал мүлкүн өткүзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында Раим миллионун бир сотук жери калбайт. Бар мамлекетке өткүзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. То есть ушул бизге башка адамдарга да үлгү болуш керек. Башка коррупционерлерге үлгү болуш керек. Мамлекеттен урдадыңбы? Баары бир күн мамлекеттин алдында жооп бересиң. Убактылуу урдап, убактылуу жыргашың мүмкүн, бирок баары бир жооп бересиң. Себеби бул элдин көпчүлүктүн мүлкү бул. Мамлекеттин мүлкү.